26 бөлүм. Ошол кыйроодон кийин Теңир Мусага жана ыйык кызмат кылуучу Аарондун уулу Элазарга мындай деди: Исраил уулдарынын бүт жамаатындагы 20 жана андан жогорку жаштагы согушка жарактууларын уруусу боюнча санап чыккыла. Жерихонун маңдайындагы Иордандын боюнда Моаб түздүгүндө Муса менен ыйык кызмат кылуучу Элазар аларга мындай дешти: Теңир Мусага буйругандай, Мисир жеринен чыккан Исраил уулдарынын 20 жана андан жогорку жаштагыларынын бардыгын санап чыккыла. Исраилдин туну Рубейн, Рубейндин уулдарынан тараган уруулар: Ханоктон тараган Ханох уруусу, Палудан тараган Палу уруусу, Хесрондон тараган Хесрон уруусу, Кармиден тараган Карми уруусу. Мына ушулар Рубейндин уруулары. Булардын саны 43730 болду. Палунун уулу Элияб, Элиябдын уулдары Немуэл, Датан жана Абрам. Теңирге каршы чыккан Корактын таламдаштарына кошулуп, Муса менен Аарунга каршы чыккан Датан менен Абрам ушул. Ошондо жер араанын ачып, аларды жана Коракты жутуп алган. От 250 кишини өрттөп кеткенде, алар менен бирге таламдаштары да өлүшкөн. Бул аларга эскертүү болуп калган. Бирок Корактын уулдары өлгөн эмес. Шимондун уулдарынан тараган уруулар: Немуэлден тараган Немуэл уруусу, Жаминден тараган Жамин уруусу, Жахинден тараган Жахин уруусу, Зирактан тараган Зирак уруусу, Шабулдан тараган Шабул уруусу. Мына ушулар Шимондун уруулары, алардын саны 22200. Гат уулдарынан тараган уруулар: Сепондон тараган Сепон уруусу, Хагиден тараган Хаги уруусу, Шуниден тараган Шуни уруусу, Озниден тараган Озни уруусу, Эриден тараган Эри уруусу, Ароттон тараган Арот уруусу, Арейлиден тараган Арейли уруусу. Мына ушулар Гат уруулары, алардын саны 40500. Жүйүттүн уулдары Эйр жана Онан, бирок Эйр менен Онан Канаан жеринде өлүшкөн. Жүйүттүн уулдарынан тараган уруулар: Шейладан тараган Шейла уруусу, Перестен тараган Перес уруусу, Зирактан тараган Зирак уруусу. Перестин уруулары: Кесрондон тараган Кесрон уруусу, Хамулдан тараган Хамул уруусу. Мына ушулар жүйүт уруулары, алардын саны 76500. Исахар уулдарынан тараган уруулар: Толадан тараган Тола уруусу, Пубадан тараган Пуба уруусу, Жашуптан тараган Жашуп уруусу, Шимрондон тараган Шимрон уруусу. Мына ушулар Исахар уруулары, алардын саны 64300. Забулун уулдарынан тараган уруулар: Сереттен тараган Серет уруусу, Эйлондон тараган Эйлон уруусу, Жахлиэлден тараган Жахлиэл уруусу. Мына ушулар Забулун уруулары, алардын саны 60500. Жусуптун уулдарынан тараган уруулар: Менаше менен Эпрайым. Менашенин уулдары: Махирден тараган Махир уруусу, Махирден Гилат туулган, Гилаттан Гилат уруусу тараган. Гилаттын уулдары булар: Жезерден тараган Жезер уруусу, Хейлектен тараган Хейлек уруусу, Асриэлден тараган Асриэл уруусу, Шехемден тараган Шехем уруусу, Шемиттен тараган Шемит уруусу, Хейпирден тараган Хейпер уруусу. Хейпер уулу Салапаттын эркек балдары болгон эмес, кыздары гана болгон. Салапаттын кыздарынын аттары: Махла, Ноя, Хогла, Милка жана Тирса. Мына ушулар Менаше уруулары, алардын саны 52700. Эпрайымдын уулдарынан тараган уруулар: Шутылактын тараган Шутылак уруусу, Бекерден тараган Бекер уруусу, Тахандан тараган Тахан уруусу. Шутылактын уулдары булар: Эйрондон тараган Эйрон уруусу. Мына ушулар Эпрайым уулдарынан тараган уруулар, алардын саны 32500. Өз уруулары боюнча Жусуптун уулдары ушулар. Бенжаминдин уулдарынан тараган уруулар мына булар: Беладан тараган Бела уруусу, Ашбелден тараган Ашбел уруусу, Акирамдан тараган Акирам уруусу, Шепупамдан тараган Шепупам уруусу, Хупамдан тараган Хупам уруусу. Беланын уулдары: Арт менен Нааман, Арттан Арт уруусу, Наамандан Нааман уруусу тараган. Бенжаминдин уулдарынан тараган уруулар ушулар, алардын саны 45600. Дандын уулдарынан тараган уруулар мына булар: Шухамдан тараган Шухам уруусу, Дандын уулдарынан тараган уруулар ушулар. Шухамдын урууларын санап чыкканда 64400 болду. Ашырдын уулдарынан тараган уруулар булар: Имнадан тараган Имна уруусу, Ишпадан тараган Ишпа уруусу, Бириядан тараган Бирия уруусу. Бириянын уулдары: Хеберден тараган Хебер уруусу, Малкиелден тараган Малкиел уруусу. Ашырдын кызынын аты Саралы. Ашырдын уулдарынан тараган урууларды санап чыкканда 53400 болду. Напталынын уулдарынан тараган уруулар булар: Жаксиелден тараган Жаксиел уруусу, Гуниден тараган Гуни уруусу, Жетсерден тараган Жетсер уруусу, Шилемден тараган Шилем уруусу. Напталынын уулдарынан тараган урууларды санап чыкканда 45400 болду.
Ысрайыл уулдарынын жалпы саны 601.730 болду. Анан Теңир Мусага мындай деди: жер адам санына жараша бөлүнсүн. Кайсы уруунун саны көп болсо, ага көбүрөөк жер бер. Кайсы уруунун саны азыраак болсо, ага азыраак жер бер. Жерди ар бир уруунун санына жараша бөлүштүр. Жер өкчөмө таш менен бөлүштүрүлсүн. Алар ата бабаларынын урууларынын аттарына жараша үлүш алышсын. Жер саны көп урууга да, саны аз урууга да өкчөмө таш менен бөлүштүрүлсүн. Өз уруулары боюнча эсепке кирген Леби уруулары булар: Гейршондон тараган Гейршон уруусу, Кааттан тараган Каат уруусу, Мерариден тараган Мерари уруусу. Лебиден тараган уруулар булар: Либни уруусу, Хеброн уруусу, Махли уруусу, Муши уруусу, Корак уруусу. Кааттан Амрам төрөлгөн. Амрамдын аялынын аты Жохебет, ал Лебинин кызы. Аны Лебинин аялы Мисирде төрөгөн. Ал Амрамга Арун менен Мусаны жана алардын карындашы Мириямды төрөп берген. Арундан Надап менен Абуют, Элазар менен Итамар төрөлгөн. Бирок Надап менен Абуют Теңирдин алдына башка от алып келген үчүн өлүшкөн. Ошентип 1 айлык жана андан жогорку жаштагы эркек аттуулардын саны 23.000 болду. Алар Ысрайыл уулдары менен чогуу эсептелген жок, анткени Ысрайыл уулдарынын арасынан аларга жер бөлүнгөн эмес. Жерихонун маңдайындагы Иордандын боюнда Маап түздүгүндө Муса менен ыйык кызмат кылуучу Элазар санап чыккан Ысрайыл уулдарынын эсепке киргендери ушулар. Булардын эсебине Муса менен ыйык кызмат кылуучу Арун Синай чөлүндө санап чыккан Ысрайыл уулдарынан бир да киши кирген жок. Анткени Теңир алар жөнүндө алар чөлдө өлүшөт деп айткан. Жепундун уулу Калеп менен Нундун уулу Жашиядан башка алардан эч ким калган жок. 68 забур. Ырчылар тобунун башчысына Дөөттүн забуру. Кудай мени куткар, анткени суулар менин жаныма чейин жетти. Мен терең сазга батып калдым. Бут коерго жер жок. Суунун терең жерине кирдим. Суунун шарагымы мени ала салдырып бара жатат. Жардам сурагандан чарчадым, тамагым да кургап калды. Кудайымды күтө берип көзүм талыды. Мени себепсиз эле жек көргөндөр башымдагы чачымдан көп. Мени адилетсиз куугунтук калган душмандарым күчөп кетти. Мен алардын эч нерсесин тартып албасам да беришим керек экен. О Кудай, сен менин акылсыздыгымды билесиң. Менин күнөөм сенден жашыруун эмес. Теңирим, күчтөрдүн Кудайы, сенден үмүт кылгандардын баары мен үчүн уят болушпасын. Ысрайыл Кудайы, сен издегендер мен үчүн маскара болушпасын. Анткени мен сен үчүн жаманаттуу болуп жатам. Бетиме абийирсиздик жаап жатышат. Өз бир туугандарыма жат киши болуп калдым. Өз энемдин балдарына бөтөн болуп калдым. Анткени сенин үйүңө болгон кызганыч мени жеп жатат. Сага тилин тийгизгендердин суук тили мага тийип жатат. Мен жаным менен ороза карма бийлайм. Ушул үчүн да мени жамандап тилдешет. Кийим ордуна зумбал кийсем, алар мени лакап кылып алышты. Дарбаза жанында отургандар мени кеп кылып жатышат. Шарап ичип отургандар мени ырга кошуп ырдап жатышат. Бирок Теңирим, мен сага сыйынам. Кудайым, мени жакшы убакта өзүңдүн эбегейсиз ырайымың менен, куткаруучу чындыгың менен ук. Чөгүп кетпейин, мени сормо саздан сууруп чык. Мени жек көргөндөрдөн жана терең суулардан кутулайын. Мени суу ташкыны агызып кетпесин. Суунун ирими мени жутуп албасын. Үстүмдөгү түпсүз туңгуюк өзүнүн оозун жаап салбасын. Мага кулак сал Теңирим, анткени сенин ырайымың жакшы. Өзүңдүн улуу ырайымың менен мага назар сал. Өз колуңдан жүзүңдү жашырба, анткени мен кайгыдамын. Мага кечиктирбей жооп бер. Жаныма жакын кел, жанымды куткар. Мени душмандарым үчүн куткар. Менин маскара болгонумду, уят болгонумду, жаманаттуу болгонумду билесиң. Бүт душмандарым сенин алдыңда турушат. Жүрөгүмдү шылдың сөздөр кайгыга батырды. Мен алсырап калдым. Бирөө кайгыма ортоктош болор бекен деп күттүм. Бирок андай болбоду. Соора туучуларды күттүм, бирок таба албадым. Тамакка кошуп өт беришти. Суусаганымда сирке суу ичиришти. Жайган дасторкону өздөрүнө тор болсун. Алардын рахаттанып отурганы өздөрү түшө турган ор болсун. Алардын көздөрү караңгылап көрбөй калсын. Алардын белин түбөлүккө алсырат. Аларга каарыңды төк, каарыңдын жалыны аларды каптасын. Үйлөрү аңгырап бош калсын, чатырларында эч ким жашабасын. Анткени сен жарадар кылганды алар да куугунтук алышат. Сен жаралагандардын азаптарын арбытып жатышат. Аларды мыйзамсыз иштерине жараша жазала. Алар сенин чындыгыңа киришпесин. Алар тирүүлөрдүн китебинен өчүрүлсүн. Алардын аты адил адамдардын аттары менен бирге жазылбасын. Мен болсо алсызмын.
Азап тартып жатам, Кудайым. Сенин жардамың мени кайра тургузсун. Мен өз Кудайымдын ысымын даңктабырдайм, аны көкөлөтө мактайм. Мына ушунун өзү союлчу өгүзгө караганда, мүйүздүү жана туяктуу букачарга караганда Теңирге көбүрөөк жагат. Муну запкы тарткандар көрүп кубанышат. Кудайды издегендердин жүрөктөрү жанданат. Анткени Теңир муктаж болгондорду угат, өз туткундарын жек көрбөйт. Аны асманда, жерда, деңизда, анда жашагандын бардыгы даңктасын. Анткени Кудай Сион тоосун куткарат, жүйүт шаарларын кайра тургузат. Ошондо алар ал жерлерге отурукташышат, ал жерлерди мураска алышат. Анын кулдарынын укум тукуму ал жерди мурастайт. Анын ысымын сүйгөндөр ал жерде жашап калышат. 16 бөлүм. Козуларды Селадан чөл аркылуу жересине, Сион кызынын тоосуна жибергиле. Анткени Моаб кыздары Арнон кечүүлөрүндө уясынан түшүп калып адашкан куштай болушат. Кеңеш түз, чечим чыгар. Чак түштө бизди өзгөлөкөң менен түр ичиндегидей калкала, куугунтукта жүргөндөрдү жашыр, тентип жүргөндөрдү кармап бербе. Менин куугунтукта жүргөн Моабтыктарым сеникинде жашай турушсун. Талоончулардан качкан аларга башпаана бол, анткени эзүүчү жок болот, талаптоноо токтойт. Тебелеп тепсегендер жер үстүнөн жок болушат. Ошондо падышатагы ырайымдуулук менен бекемделет. Ага дөөттүн тукумунан чындыкты издеген, адилеттикке умтулган башкаруучу чындыктын негизинде отурат. Биз Моабтын текебердиги жөнүндө, ашкан текебердиги жөнүндө, менменсингендиги жөнүндө, бой көтөргөндүгү жөнүндө, тажаалдыгы жөнүндө укканбыз. Ал курулай мактанат. Ошондуктан Моаб үчүн Моаб боздо ыйлайт, бардыгы боздо ыйлашат. Кир Харесеттин негиздери үчүн онтогула, анткени алар бир отоло талкаланды. Кешпон талаалары ошондой эле Сыбма жүзүмзары куурады. Элдердин өкүмдарлары аны жазерге чейин жеткен, чөлдө жайылган эң мыкты сабактарын жок кылышты. Алардын жаш бутактары жайылып, деңиздин аркы өзүнө өттү. Ошондуктан мен да Сыбманын жүзүм сабагы үчүн жазердин ыйы менен ыйлайм. Кешпон жана Элалей, сага көз жашымды төгөм. Анткени мындан кийин сенин жүзүмдөрүңдү жыйноо учурунда жана оруу жыйуу учурунда шаңдуу кубаныч болбойт. Түшүмдүү жерлерден кубаныч менен шаттык жоголот. Жүзүмзарлардын арасында ырдашпайт, кубанышпайт. Жүзүмчү жүзүм сыгылуучу жайда жүзүм тебелебейт. Анткени мен кубанычтуу үндү бастым. Мына ошондуктан ички дүйнөм Моаб үчүн арфадай онтойт, Кир Харесет үчүн жүрөгүм сыздайт. Моаб келип бутканаларында чарчаганча жалынса да, өзүнүн ыйык жайына сыйынганы келсе да, эч нерсе жардам бербейт. Теңирдин Моаб тууралуу небагы айткан сөзү ушул. Азыр болсо Теңир мындай дейт: жалданган жылдар боюнча эсептегенде 3 жылдан кийин Моабтын текебердиги өзүнүн көп эли менен кошо басылат. Аман калган калдыгы эң эле аз, анча-мынча эле болот. 4 бөлүм. Машаяк биз үчүн денеси менен азап тарткандыктан, силер да ошол ой менен куралдангыла. Анткени денеси менен азап тарткан адам күнөө кылганын коет. Эми мындан аркы жашооңорду адамдык кумарлар менен эмес, Кудайдын эрки менен жашагыла. Анткени буга чейин бутпарастык жашоо менен бузуктук кылып, кумарларга, бачабаздыкка, мал менен жанашуучулукка, арам ойлуулукка, аракештикке, тамак соолукка жана жийиркеничтүү бутка табынуучулукка берилүү менен жашап келгениңер жетишет. Бутпарастар менен кошо бузуктук кылбай калганыңарга таң калып, алар силерди жамандап жатышат. Алар өлгөндөрдү жана тирүүлөрдү соттоого даяр турган сот алдында жооп беришет. Адам баласы сыяктуу денеси менен соттолуп, Кудай сыяктуу руху менен жашашы үчүн өлгөндөргө да жакшы кабар таратылган болчу. Бирок бардык нерсенин аягы жакын. Ошондуктан акылдуу болгула жана сыйынуу үчүн сергек болгула. Баарынан мурда бири-бириңерди ынтаалуулук менен сүйгүлө, анткени сүйүү көп күнөөлөрдү жаап коет. Бири-бириңерге күңкүлдөөсүз меймандостук көрсөткүлө. Ар бириңер Кудайдан алган жөндөмдүүлүгүңөр менен бири-бириңерге кызмат кылгыла. Кудайдын ырайымы менен берилген көп түрдүү жөндөмдүүлүктөрдү жакшы үй башкаруучулар катары колдонгула. Ким сүйлөсө, Кудайдын сөзүн сүйлөгөндөй сүйлөсүн. Ким кызмат кылса, Кудай берген күчүнө жараша кызмат кылсын. Ошентип Кудай бардык нерседе Иса Машаяк аркылуу даңкталсын. Даңк жана бийлик түбөлүктөн түбөлүккө аныкы. Амин. Сүйүктүү бир туугандар, сыналышыңар үчүн жиберилип жаткан оттуу сыноону жат нерсе катары өгөйлөбөгүлө.
Тескерисинче, машаяк тарткан азапка ортоктош болуп жаткандыгыңар үчүн кубангыла, анткени анын даңкы көрүнгөндө кубанычка жана шаттыкка бөлөнөсүңөр. Эгерде машаяктын ысымы үчүн кордолуп жатсаңар, анда бактылуусуңар, анткени даңк руху, Кудайдын руху силерде, алар аркылуу ага акарат келтирилет, ал эми силер аркылуу ал даңкталат. Бирок силердин араңардан эч ким киши өлтүрүп же уурлук кылып, же жаман иштерди кылып, же бирөөнүн ишине кийлигишип азап тартпасын. Эгерде машаякчы болгон үчүн азап тартып жатса, анда уялбасын, тескерисинче ушул наамы үчүн Кудайды даңктасын. Анткени сот Кудайдын жыйынынан баштала турган убакыт келди. Эгерде сот биринчи бизден башталса, анда Кудайдын жакшы кабарына баш ийбегендердин акыры эмне болот? Эгерде адил адам араң куткарылып жатса, анда Кудайсыз күнөөкөр адам кайсы жерде болот? Ошондуктан Кудайдын эрки боюнча азап тартып жаткандар жакшы иш кылуу менен өздөрүнүн жанын ишенимдүү жаратуучуга тапшырышсын.